Akça төлөсүн төлөп ошол окутат мугалимдер. Биргелик ошентип рипа эме сүйлөп атып илабийси, оказывается 30 мүнөттөн окутуп атат. 45 мүнөт бала окуш керекпи? Неге 700 сомдон алып атат? 30 мүнөттөн окутуп атат азыр. 30 мүнөт. 30 мүнөт. Инновационный дейт. Неге ана балдар 30 мүнөттөн окуйт. 45 мүнөттөн неге окутпайт баланы? 30 мүнөттөн окутат. Şu bir класста 44 окуучу. Батпай эптеп отуруп окуйт. 700 сомдо очуктарына башында биз акча төлөп эле окутчубуз несиңер. 100 сомдон башталды. 100 сомдон баарыбыз түрк, орус, бүт заводчулукка чыгып келдик. Неге 100 сомдон төлөйбүз? Биз ишко төлөп эле окутчу эмес беле десек, айтты эме деп. Болду эми 100 сомдон көтөрүлбөйт. 100 сомдон төлөйсүңөр деп. Эми мына 700 сомго чыкты эже. Мында акыйкат барбы? Мына барбы? Адамдын үнүн угасыңарбы же жокпу? Угатабыз. Мен билим берүү министринин өкүлү болом. Мен түз эфир айттыңар, алып жетпейт деп. Алыңар жетпесе эмне иштеп жүрөсүң? Биз директор 20 жыл. Биздин каныбызды соруп атса, алып түшпөй. Алып түшпөй эмнеге? Жакшы экенсиз. 700 сомдон. Эгерде Бейбишарамыз канын соруп алып атат. Башка школ жок. Кайка барабыз? Кайка окутабыз? Жетилип кетти ода. Жетилип алган. Эчекте мында негизи директордун директордун кереги жок бизге. Иштейт, толтуруп атат. 5 жылдан кийин эмнеге кайра бар болбойт? Эмне көтүлгөн жок ушул балдар? 5 жыл сайын кайра. Уже 15 жылдан бери отурат. Уже 3 эмес өткөрүбүз уже. Эмнеге по закону? Ааранда президенттер бат кетет дейт. негизинде биз ушул мектепке барып аудиторлор юристтер текшерген документтер бар. Ошол документтер менен тааныштырганбыз, көргөн, кайсы жерге канча акча кеткен. Ошондо андан кийин деген общий собрание. Ал отчет деген отчет айтамыз. Жок, өлбөй убалалардан биздин өзүбүздүн айтар аргумент сөзүбүз. Бирок биз айтып атпайбы, мы предоставляем красные собранияларда. Мына жерде туруп, ар бириге отчет берген. Честно, ушул Жакшынакай митингдин максатын айталы, эмнеге буларга отчет бересиңер? Кана микрофон сүйлөйлү, талапты коелу. Койгондо бүтүргөндө